أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Ta'alaga çeksiz şükürler olsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Ta'ala'nın duayı salamdары olgun olsun. Barыңыздарга kutmandуу keç. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmattуу mo'min musulman bir tugandar, Allah Ta'alaga şükürlөрдү aytıp Peygamberimizga salam salavattарды aytkandan keyin biz bardык dünya жүзүндө адамзатка, ошонун ичинде өзүбүздүн мамлекетибизде жашап аткан бир туугандарыбызга Аллах Таала амандык берсин, ооруп аткандарга Кудай Таала шифа берсин. Бүгүнкү күндө болуп аткан сыноолордон жеңил өткөрүүнү Кудай Таала баарыбызга насип эткен болсун. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum vallahu ya'lem ve entum la ta'lemun. Sadakallahul azim. Kerimetli Kur'an'da Allah Taala Bakara suresinde mana ушундай деп баяндайт. Силерге жагымсыз нерсе балким силер үчүн жамандыр. Wallahu ya'lamu, Allah Taala bilet, ve antum la ta'lamun, силер билбейсиңер деп Кудай Таала баяндап атат. Балким бүгүнкү күндөгү болуп аткан сыноолордун артында толтура хикматтар, сырлар бар болушу мүмкүн. Ошондой болсо да Кудай Таала бизди амандыгында сактаган болсун. Ооруп аткандарга Кудай Таала шифа берсин. Өзүбүздүн темабызга кайта турган болсок, бүгүн сабагыбыздын темасы урматтуу мусулман бир туугандар, өткөндөн өрнөк алуу. Мына ушундай темада сабагыбызды улайбыз. Негизи эле биз жашоодо өрнөк алууну эң алгач биринчи карай турган болсок, бизге өрнөк эң алгач Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, адамзаттын ичинен эң теңдешсиз өрнөгү эң бийик турган сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эң өрнөк боло турган мына ушул пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыздын негизи алып карай турган болсок, өмүр таржымалын алып карай турган болсок, пайгамбар ошо төрөлгөндөн баштап бул дүйнөдөн кош айтышып, мына бүгүнкү күнгө чейин дагы пайгамбарыбыз бизге өрнөк катары келатат. Пайгамбарыбызга Аллах Тааланын салам дуалары болгон болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол өрнөктөрүнөн айтып түгөтө албайбыз. Бирок ошондой болсо дагы кээ бир өрнөктөрүнө токтой турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кичинекей балалык жаш мезгилинен баштап эң акыркы өмүрүнүн акырына чейин басканы, турганы, сүйлөгөнү, ибадаты, адамдар менен болгон мамиледе, үй бүлөдө болгон мамиледе, коомчулуктагы болгон мамиледе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыныгы өрнөк болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз, биз сүйүктүү пайгамбарыбыздын өмүр таржымалдарын балким окуп көп оккандырбыз, балким кээ бирибиздин маалыматыбыз аз болушу мүмкүн. Ошондой болсо дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын балалык жагынан бир эки мисал келтире кетсек, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичинекей бала мезгилинен баштап эле пайгамбарыбызга Кудай Таала ушунчалык бир мээрим коргоосуна алган, эч бир күнөөгө барган эмес. Келечек үммөттүн өрнөгү боло турган пайгамбарыбызды Кудай Таала мына ушундай коргон. Пайгамбарыбыз күндөрдүн бир күнүндө өзүнүн чөлкөмүндө болуп аткан бир тойго бараткан мезгилде пайгамбарыбыз жолдо баратып уйку басып уктап калат. Мына ошол пайгамбарыбыз уктап, уйкусу канганда турган мезгилде элдин баары тойдон таркап үйүнө кетип, ошол учурда пайгамбарыбыз ойгонот. Bundan эмне мисал айтмакпыз? Пайгамбарыбызды Аллах Таала көзү менен бир туура эмес нерсени көрүүнү, кулагы менен бир туура эмес нерсени угууну
көрсөткөн эмес, пайгамбарыбызды өзү коргон. Жана ошондой эле пайгамбарыбызды күндөрдүн бир күнүндө бүгүнкү биз билген Каабанын таштарыны, ошол дубалыны коюп жаткан мезгилде өзүнүн абасы Аббас радыйаллаху анху менен чогуу ошол жерде жумуш иштеп, ошол Каабанын таштарын коюп аткан мезгил болот. Мына ошол мезгилде пайгамбарыбыз дагы өтө эмгекчил, жаштайынан да эмгекчил, ишке, ушундай жумушка дайыма жардам берген инсан болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ошол арасынан калбай, ошол чоң, өзүнөн чоң инсандар менен, адамдар менен чогуу дагы жардамдашып, ошол Каабанын таштарын көтөрүшөт. Ошол мезгилде абасы Аббас пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көтөргөн таштын изи ийнине түшүп кызартып калганын байкагандыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көйнөгүнүн, ал мезгилде узун көйнөгүнүн, ошол узун көйнөктүн этегин алып ийнине коюп берет. Мына ушул жерге коюп, сенин ийниңе ошо таштын бир зыяны жетпесин деген максатта мына ошондой ийнине баягы көйнөгүнүн этегин коет. Демейде биз байкагандай, мисалы бир адам коомчулукта, эл арасында бага элегин түрүп алып, же болбосо жеңинин түрүп алып ушундай жүрсө, бул ал адамдар үчүн бир өң көрүнүшү мүмкүн. Бирок бир адам кара жумуш иштеп, же болбосо ушундай бир жумуш аткарып аткан болсо, ал жумушта ушундай бага элегин түрүп, же болбосо жеңин түрүп, ошондой иш аткарып аткан болсо, инсандар аны туура кабыл алат. Себеп эткенде ал аткарып аткан жумуш ошого ылайыктуу, ошол нерсени талап кылат. Ошол сыңар эле пайгамбарыбызды дагы ошондой көйнөгүн алып ийнине коюусу ошол доордо, ошол мезгилде жат көрүнүш болгон эмес. Пайгамбарыбызга ошол Аббас радыйаллаху анху ошондой көйнөгүн алып ийнине коюп, мына ушундай мындан кийин ушинтип ушул таштарды ташыйсың деген мезгилде пайгамбар кадам коюп кое элек чалкасынан жыгылат экен. Чалкасынан жыгылып караса, асманды карап жаткан болот. Андан кийин пайгамбарыбыз туруп не кылат экен, баягы кийимини кайра көтөрбөй, кайра түшүрүп коет экен. Мында эмне дегенди айтмакчы? Сен, эй Аллахтын элчиси, эй Мухаммад, келечекте абийирлерди жаба турган пайгамбар болосуң. Сен келечекте элге бир өрнөк боло турган пайгамбар болосуң. Сенин ошол бир аз болсо дагы денеңдин бир жери көрүнбөш керек деген максатта Аллах Тааланын коргонусу болду. Бул дагы бир чоң бир өрнөк болуп эсептелет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам бизге жогоруда айткандай эң чоң өрнөк. Эмне себептен? Себептегенде алымдар ушинтип айтат: кимде ким пайгамбардын өмүр таржымалын окуп, аны өзүнүн жашоосуна өрнөк кылмайын, бул дүйнөнүн мүшкүл машакатынан кутулуусу мүмкүн эмес дейт. Чын эле, бүгүнкү күндө болуп аткан ар кандай көйгөй болбосун, кандай мүшкүл болбосун, кандай машакат болбосун, мунун жолу, мындан чыгуунун бирден бир жолу сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын окуп, ошону өзүбүзгө сиңирип, анан ошол багытка, ошол тарыхка кайрыла турган болсок, биз анын чыгуу жолуну ошол жактан табат экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өрнөк катары дагы мисалдарды айткан болсок, көп өрнөк дедик. Мына ошолордун бири, эң маанилүүлөрдүн дагы бири бул пайгамбарыбыздын сыйра китептеринде кенен баяндалган Худайбия келишими деген бир Худайбия окуясы болуп өткөн. Бул өтө кенен болгондуктан, өтө мындай маанилүү болгондуктан мен анын баарын айтып бул жерде бүтө албашым мүмкүн, бирок ошонун эң негизги нерселерине токтолууну туура көрүп отурам. Пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага сахабалар менен барып, ошол жерде өзүнүн туулуп өскөн жерине сагынган сахабалар, пайгамбарыбыз 6 жыл өткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түш көрөт. Түшүндө ошо Каабаны таваф кылып, мына ошол жерде кээ биргилер чачын кырдырып алган, мына ушундай жакшы түш көрөт дагы. Пайгамбарыбыз сахабаларга эртеси күнү түшүн айтат.
ey менин сахабаларым, мен ушундай түш көрдүм, Кудай буйруса биз Каабаны таваф кылабыз дейт. Сахабалар ушунчалык сүйүнгөндүктөн сүйүнүп, биз мурун киндик кан тамган жерибизди көрөт экенбиз, ошол жерлерди зыярат кылат экенбиз, Каабаны таваф кылат экенбиз деп пайгамбарыбыз сахабалардын сүйүүнү ушунчалык чоң болот. Мына ошондо акыры 1400 адам менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 400 чакырым жолду басып, куралсыз эхрамды байлап, умрага ниет кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен келет. Келип Меккеге жакын жерде жайланышып, анан Меккедеги ошондо курайыштарга, ошол жердеги Меккедеги мушриктерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элчи жиберет. Биз эч бир куралы жок эле келдик, келип ушул Каабаны табып жакшы, мындай жишандуу жакшы жооп ала албайт да. Ошентип акыры ал Каабага кире албашыны билгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде жалпы бир келишимдерди түзөт. Бирок сөзүмдү кыскартып айтып турган болсом, бул келишим, ошол жердеги келишим сырткы көрүнүшүнөн караганда чыныгы бир мусулмандардын зыяны үчүн көрүнгөнү менен, бирок эки тарапты бир карап, бирдей бир чечим чыгарган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келишими болот. Мына ошол келишим кийин иш жүзүнө ашып, кийин канчалаган адамдардын ыйман жолуна келишине, канчалаган адамдардын жакшы жашоосуна үлгү болгон бир келишим болот. Бул Худайбия келишимини эгерде окугандар болсо, дагы бир жолу окуй электер болсо, сиздер дагы мына пайгамбарыбыздын өмүр баяны деген которулган китептер бар. Сүйүктүү пайгамбардын өмүр баян китептерден кайрылып окусаңыздар болот. Мына бул жерде толгон токой жакшы бир өрнөктөр бар. Мына ошол жерде чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азыркы тилибиз менен айтканда, азыркы күндүн тили менен айтканда, эң чоң бир дипломатиялык бир ишти аткарган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошол пайгамбарыбыздын ошондой үлгүлүү өрнөгүнү биз не кылып атабыз? Ошол китептерден окуп биле алат экенбиз. Сөзүмдү айтайын деген нерсем, ошол Худайбия келишиминде канчалаган сахабалардын сонун окуялар баяндалат. Буну аалымдарыбыз мынтип айтат: эгерде бир адам өрнөк катары мурунку пайгамбарлардын өмүр баяндарын айткан болсо, сахабалардын өмүр баяндарынан айткан болсо, улуу аалымдардын өмүр баяндарын айткан болсо, балким ал ошол айтып жатып ушундай бир чеберчилик менен айтышы мүмкүн. Керек болсо бир образдарга кирип ошолорду сүрөттөп айтышы мүмкүн. Ал эми угуп аткан адамдар ошол окуядан таасирленгендиктен алар көз жаштары агышы дагы мүмкүн. Бирок маселе, эгерде ошондой бир өрнөктүү окуяларды айткан адам бүгүнкү жашоосуна ошол нерсени салыштырып, бүгүнкү жашоодо болуп аткан кээ бир мүшкүлдөрдү чечүү жолуна андан өрнөк ала албаган болсо, ал окуган нерсеси тарых бойдон кала берет дейт. Демек биз дагы окуп аткан окуялардан өрнөк алууда биз бүгүнкү күндө ошол нерсе өрнөк алганда бүгүнкү күнгө салыштырып, анын кандай жашасак болот, ошону кандай нукка салсак болот, кандай ошол жолдор менен бир бактылуу болсок деген максатта карасак, анда биз Кудай буйрса эч убакта эки дүйнө кем болбойт экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өрнөк катары айтарым болсок, толгон токой мисалдар бар дедик. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү, жанында жүргөн, дайыма пайгамбарыбыздан ажырабаган бул Абу Бакр Сыддык разияллаху анху. Мына ошол Абу Бакр Сыддык разияллаху анху күндөрдүн бир күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип туруп: "Эй Аллахтын элчиси, мага бир дуа үйрөтүңүз, ал дуаны мен дайыма намазымда окуп жүрөйүн" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан дуа үйрөнүүнү суранат экен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Саур үңкүрүндө чогуу болгон, бирге болгон, жакшылык жамандыгында ар дайым жанында кетпеген,
көзү тирүү мезгилинде сен бейишке киресиң деп сүйүнчүлөгөн Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анхуга төмөндөгү дуаны үйрөтөт экен. Ал дуа мына ушундай дуа. Абу Бакыр, сен дайыма намаздарыңда мына ушул дуаны айт. Аллахумма инни заламту нафси зулман касира ва ла ягфиру зунуба илля ант фагфирли магфирatan min индик вархамни иннака антал гафурур рахим. Пайгамбарыбыз, сен бул дүйнөдө мартабаң көтөрүлсүн, даражаң көтөрүлсүн дегендей мааниде эмес, балким Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анхунун ахиретине, аркы дүйнөсүндө пайда болгон бир дуаны үйрөттү. Ал дуанын мааниси Аллахумма инни заламту нафси зулман касира. Абу Бакыр, сен айт, Аллахым, мен өзүмдүн нафсиме өтө көп зулумдук кылдым деп айт дейт. Араб тилинде касирон деген бул күчөтмө маанисине келген сөз. Аллахым, мен өзүмдүн нафсиме ушунчалык зулумдук кылдым. Вала ягфиру зунуба илля ант. Күнөөлөрдү кечирүүчү бир гана өзүңсүң, өзүңдөн башка кечирүүчү зат жок. Фагфирли магфирatan min индик. Менин күнөөлөрүмдү сен өз даргөйүңдө кечир деп айтат. Мына ушул жерде Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анхунун өмүрү таржымалын алып карайтын болсок, эң сүйкүмдүү жана эң өрнөк жасаган инсандардын бири болгон Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху орозо тутканда дагы, садака бергенде дагы, коомчулукта дагы, жеке турмушунда дагы алдына ат салдырбаган инсан. Бирок ошол инсан ошол жакшылыктардын алдына койбостон, Аллахым, менин күнөөлөрүмдү өзүңдүн даргөйүңдөн кеч. Фагфирли магфирatan min индик вархамни иннака антал гафурур рахим. Мага райым кыл, сен мээримдүүлөрдүн райымдууларсың, райымдуусуң деп мына ушул дуаны Абу Бакырга разыяллаху анхуга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөттү. Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху бул дуаны үйрөтүүдөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын үлгү болуп турган улуу инсан экенин билгендиктен пайгамбар саллаллаху ал аркылуу үммөтүнө кабар берип жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени Абу Бакыр Сыддык разыяллаху менен бизге дагы, силер да мына ушул нерсени аткаргыла дегендей бир ишарат бергендей. Эмне себептен? Себеп дегенде адам баласы ар дайым күнөө жасаганда ал күнөөлөрдүн артынан бир балай кырсыктар келет. Эгерде чыныгы Кудай Таалага тооба кылган болсо, Аллах Таала ошо тооба, истигфар айтуусу менен ошо балай кырсыктарды Кудай Таала алат. Биздин Ханафи мазхабыбызда балким дуаларды фарз намаздарда, важип намаздарда кошо албашыбыз мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө, айрыкча бүгүн тахажжуд намаздарыбызда, хажат намаздарыбызда, шүгүр намаздарыбызда мына ушул дуаларды кошсок болот. Балким кыямда, балким үркүдө. Бирок эң жакшысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Аллага пенденин эң жакын болгону бул саждада дейт. Саждада балким ушул дуаларды окусак, Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечет. Жана ошондой улуу инсандардын, өрнөктүү инсандардын дуалары менен Кудай Таала бүгүнгүдөй кыйынчылыктардан куткарат. Келиңиздер, андай болсо биз кечки тахажжуд намаздарында Субхана Роббиял А'ла, Субхана Роббиял А'ла, Субхана Роббиял А'ла деп айтуу менен биргеликте анын артынан саидил истигфар болгон, истигфарлардын кечирим суроонун төрөсү болгон дуаларды мына азыр пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху үйрөткөн дуаларды дагы окуп, намаздарыбызда көбүрөөк саждада дуа кылып, элге жерге дуа кылсак, Кудай буйрса, момундай сыноолордон Кудай бизди куткарат. Мына ошол Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху жашоосунда ушул дуаны канча жолу айтканы белгисиз, бирок андай улуу инсандар мына ошондой бийик даражада жашап туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анхунун дүйнөсү үчүн эмес, акырети үчүн болгон дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн экен. Демек, урматтуу момун мусулман бир туугандар,
биз дагы үлгү алабыз десек, мына ушундай улуу инсандардан үлгү алып, жашоолорубузда менин жүрөгүм таза, мен бирөөгө жаман айтпасам, мен бирөөгө жаман сүйлөбөсөм деп өзүбүздү күнөөсүз инсандай көргөзбөй, чыныгы күнөөкөр мен турбаймынбы? Кудай Таала ушул күнөөлөрүмдү кечсин деп башыбызды саждага коюп сурай турган болсок, Кудай Таала тооба эшиктерин, истигфар эшиктерин ачкан, Кудай Таала баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирет. Андан кийин бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунан өрнөк алуу менен бирге сахабалар жөнүндө айттык. Андан кийин сахабалардан кийин сахабалардын жолун жолдогон улуу инсандар бул дүйнөдөн жашап өткөн. Ошол улуу инсандардын бири Хасан Басри радыйаллаху анху. Ал дагы тарыхта алым, такыва, парасаттуу, өтө илимдүү бир табииндердин катарында тарыхта толуктайт. Жана ошону менен биргеликте Умар ибн Абдулазиз деген момундардын падышасы бул дүйнөдөн жашап өткөн. Күндөрдүн бир күнүндө Хасан Басри рахимахулла Умар ибн Абдулазиз момундардын падышасына кат жазат экен. Мына ошол катта монтип кайрылат экен. Лау кана лака умру Нух. Умар ибн Абдулазиз, сенин өмүрүңдүн узундугу, өмүрүң Нух алейхиссаламчалык өмүрүң болсо дагы, ва мулку Сулайман алейхиссаламдай байлыгың болсо дагы, ва яқин Ибрахим пайгамбардын якын, чын Кудай Таалага чын дилден ишенимдүүлүк, ачык, толук ишенимиң болсо дагы, ва хикмату Лукман хаким данышмандай данышмандыгың болсо дагы, фа инна амамака хаулул маут, албетте сенин алдыңда өлүм деген коркунуч бар. Ва мин вараихи даран, ал өлүмдөн кийин эки жай бар. Ин ахтаата хадихи сырта иля хадихи, эгер бирөөнөн жаза бассаң, экинчисине түшөсүң деп 5000 дозокто айтып атат. Мына ушул катта чоң бир сабак ала турган бир өрнөктөр бар. Бул кандай өрнөк? Айтып атат: "Эй Умар ибн Абдулазиз" деп Умар ибн Абдулла кайрып аткан. Ал угуп, ал катты алып аткан адам дагы жөнөкөй адам болгон эмес. Ал дагы Умар ибн Хаттаб разияллаху анхунун чебереси болгон. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху күндөрдүн бир күнүндө кечинде калк аралап жүрсө, бир аялдын кызы апасы экөө сүт сатат. Буну кээ бириңиздер уккансыздар, маалыматыңыздар болсо дагы айтып коеюн. Анан ошол жерде бир үн чыгат. Үндө караса, апасы айтат: "Эй кызым, сүткө суу кош, эртең сатабыз" дейт. Анда кыз айтат: "Эй апа, Умар бул нерседен тыйган бизди" десе, Умар бүгүн көрүп турду беле дегенде айтат: "Умар көрбөсө дагы Умарды жараткан Роббиси көрүп турат." Мына ушул сөздү уккан Умар ибн Хаттаб ошол үйгө бир белги коюп, андан кийин эртеси кетип, анан барып өзүнүн баласыны, эмне кылат экен, Асым деген баласын жиберет экен дагы. Негизи ошол тарыхта ошол Асым баласына ошол кызды алып берет. Ошол такыба, Кудайдан корккон кызды алып берет. Анан ал экөөнөн Кудай Таала насип кылып биз кыз төрөлөт. Анан ал кыз эрезеге жетип, Абдулазиз дегенге турмушка чыгып, анан экөөнүн ортосунан ушул Умар ибн Абдулазиз деген бала, такыба бала төрөлөт. Тарыхта баяндагандай, бул Умар ибн Абдулазиз чоң атасы болгон ошол Умар ибн Хаттабтын басканы дагы, сүйлөгөнү дагы өзүндөй болгон ушундай такыба, адилеттүү падыша болгон дейт. Хасан Басри разияллаху анху ушундай бир улуу инсанга кат жазып атат. Катында айтып атат: "Эй Умар ибн Абдулазиз, сенин өмүрүң Нух пайгамбар болсо дагы" деп атат. Демек сенде анчалык өмүрүң жок. Кыска өмүрдө жашап атасың. Сен мунун кадыр баркын бил. Ушуга жараша, аракет кыл деген маанida айтып атат. Ал эми Нух пайгамбар өзүбүз тарыхта жакшы билебиз. 950 жыл
Аллахтын бар экенин, бир экенини таанытып даават кылган пайгамбар. Сабырдуу пайгамбар, үлгүлүү пайгамбар болгон. Адам атадан кийинки экинчи пайгамбар болгон. Жана ошол Нух пайгамбардын доорунда мына ушунчалык 950 жыл даават кылганына карабастан, кээ бир баяндамаларда айтылгандай 80 тегерегинде гана адам ыйманга кирген экен. Аны эгер бүгүнкү күнгө салыштырып алып карай турган болсок, 12 жылда бир адам ыйманга кирди деген маанини туюнтат экен. Демек, ошончолук 950 жылдын ичинде ошо 80 айланасындагы адамды ыйманга чакырууда сабырдуулук, чыдамдуулук көрсөткөн пайгамбар болгон. Эй Умар ибн Абдул-Азиз, сенин өмүрүң ошол Нухтай болсо дагы деп айтып атат. Экинчиси, Сулайман алейхиссаламдай сенде байлык болсо дагы деп атат. Сулайман алейхиссаламга Аллах Таала эмне деген байлыктар берген? Керек болсо шамалды баш ийдирген, жиндерди баш ийдирип койгон. Сенде Ибрахим алейхиссаламдын Кудай Таалага чын дилин ишенүүндөй ишеним болсо дагы деп айтат. Ибрахим алейхиссаламды отко Намруд падыша от жактырып отко ыргытаар мезгилинде Ибрахим алейхиссаламга Жабраил периште келип туруп айтат экен. Эмне муктаждыгың бар дегенде, менин муктаждыгым сага эмес, мен жалгыз Кудай Таалага деп айткан. Мына ошондой отко ыргытылган мезгилде от салкын болуп берген. Мына ушундай чын ыхлас менен ишенген Ибрахим алейхиссаламдай чын ыхлас ишенимиң болсо дагы, Лукман Хакимдей даанышмандыгың болсо дагы, өлүм деген коркунуч бар. Бул нерседен сен өтсөң, ошол өлүм башыңа келгенден кийин эки жай бар. Эгерде сен ката кетирсең, биринен жаза тайып кетсең, анда сен бара турган жериң деп бейиш менен тозокту сүрөттөп айтып берип атат. Урматтуу мусулман бир туугандар, демек биз канча Кудай Таала өмүр берген болсо, мына ошол өмүрлөрдүн баарынан Кудайдын алдында жоопкер экенбиз. Мен баймын деген адамдын дагы эч бир байлыгы жардам бере албай турган окуялар болуп каларына биз күбө болуп отурабыз. Бир гана Кудай Таала сактабаса, байлыгың эч нерсеге жарабай кала турганына, жана ден соолугуң өтө чың ден соолукта болсоң дагы, Кудай Таала бир сыноо жиберип койсо, ошол ден соолугуңа дагы сен өзүң кепилдик боло албай, Кудай Таалага жалбарып кала турганын көрүп отурабыз. Демек, биз андай болсо эмне кылышыбыз керек? Кудай Таалага чын ыхластан кайрылып, тооба кылып, Кудай Тааладан кечирим сурап, эл жерге дуа кылышыбыз керек. Мына ошол жогоруда айтылган улуу инсандардан өрнөк алышыбыз албетте баарыбызга не зарыл болгон маселе экен. Анан ушул өрнөк алууда биз жогоруда айтканыбыздай сүйүктүү пайгамбарыбыз эң башында туруп, андан кийинки улуу сахабалар, андан кийинки бүгүнкү күндөгү улуу инсандар, жана биздин өзүбүздүн эле ата бабаларыбыз басып өткөн мына ошондой ошолордун эмгеги менен, ошолордун үлгүлөрү менен бүгүнкү күндө жакшылык жашоодо биз жашап атабыз. Алардын канчалаган көз жаштары ошо келеткан урпактар үчүн, биз үчүн кылган дуаларынын ошолордун берекеси менен бүгүнгүдөй бир жакшы бир жашоодо жашап атабыз. Биз дагы келечек урпакка эмне калтырдык деген суроону беришибиз керек. Биз дагы үлгү алып, мына ушундай жакшы жашоону жашап өтүүнү Кудай Таала баарыбызга насип кылган болсун деп айтаар элек. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым өзүнүн итаат, моюн сунуу маселесинде дагы ушунчалык бир үлгү көрсөткөн, жана андан кийинки адамдар дагы ушул итаатка өтө, моюн сунууга өтө чоң маани берген. Мына бүгүнкү күнүбүздө биздин башчыларыбыз, мамлекет башында турган инсандар, ошол эле дин кызматкерлери, ошолордун баары бизди баарыбызды мындай моюн сунууга, тартип сактоого, бүгүнкү кырдаалдан чыгып кетүүнүн жолдорунда ушу үйүңүздөрдө отуруп ибадат кылыңыздар, дуа кылыңыздар деп ушул нерселер кайрылып атат. Демек биз мына ушул нерселерге дагы көңүл болушубуз керек экен. Эмне себептен? Себеп дегенде бир окуя менен сиздерге ушул нерсени баяндайын. Күндөрдүн бир күндө бир падыша өзүнүн кол алдында иштеген вазирлерини,
ошол адамдарды сыноо үчүн колуна бир баалуу гавхар ташты алат экен, дагы колундагы вазирине сунат экен. Вазирим, могу гавхар таштын баасы канча турат десе, вазир айтат экен, бул гавхар таштын баасы өтө баалуу таш. Буну 100 улоодун үстүнө жүктөлгөн баалуу нерселерден да кымбат деп баяндайт экен. Ошентип айтканда падыша айтат экен, анда муну сындырып сал дейт экен. Ошондо баягы вазир айтат экен, падышам, кантип сындырам? Мен мунун сындыруу менен сизге сый урматсыздыгымды көргөзбөймүнбү деп жооп бергенде, падыша ал инсанга ыраазы болуп, колундагы белек бекчегин берет экен, дагы андан кийин жолун улайт экен. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин вазири, падыша андан кийин өзүнүн кызматчысы болгон, кароолчусу болгон адамга баягы гавхар ташты сунуп, могунун баасы канча экен, бир билчи дейт экен. Дегенде, бир жашап өткөн чөлкөмдүн элинин жарымына тете бул нерсе деп айтканда, анда сындырып сал дейт экен. Сындырып сал дегенде, мен муну кантип сындырам? Эгерде мен муну сындырып салган болсом, сизге болгон сый урматтыгымды көргөзөм деп ал дагы сындырбайт экен. Анан падыша ага дагы ыраазы болуп, колундагы белек бекчектерин берет экен. Ошентип падыша андан кийин дагы бир инсандарга, адамдарга жолугуп, алардан да ушундай жоопторду алат экен. Андан кийин эң акырында өзүнө дайым кызмат кылып жүргөн, өзүнүн ак кызматчысы болгон бир инсан кызматчысына баягы суроону узатат экен. Суроону узаткандан кийин ал инсан дагы ал гавхар таштын өтө баалуу экенин айтып жооп берет экен. Ошондо падыша айтат экен, мына бул колуңдагы гавхар баалуу таш, андай болгон болсо ошону сындырып алсам десе, дароо ошол мезгилде баягы гавхар ташты сындырып салат экен. Сындырганда ошол жерде карап турган инсандар, "Өй, сен эмне кылдың? Падышага сый урматсыздык көргөздүң. Кантип ушул нерсеге колуң барды? Кантип сындырдың?" деген бир жемелөөргө турушар болот экен. Ошондо баягы адамдын жообу, гавхар таш канчалык баалуу болсун, бирок падышанын буйругунун алдында эч нерсеге тете эмес деп ошол нерсени өйдө койгон экен. Ошондуктан урматтуу мусулман муктугандар, биз дагы келиңиздер, мына ушундай бир күндөрдө тартиптерибизди сактап, өзүбүздөн ушундай бир кырдаалда бүгүнкү күнүбүздө үйүбүздө отуруп сооп ала турган болсок, келиңиздер ушундай бир үйүбүздө отуруп тартиптерге баш ийишти баарыңыздардан суранат элем. Андан кийин сөзүмдүн аягында бир өрнөк катары айтыла турган нерсе, бул дагы Умар ибн Хаттаб разияллаху анхунун доорунда болгон бир окуя экен. Аны 780-жылдары жашап өткөн, 117-хижрат жылдарында жашап өткөн Ибн Аби Мулайка деген мухаддис алым зат мына ушундай баяндайт экен. Hazreti Umar разияллаху анхунун доорунда Каабага барат экен. Каабага барса, ошол Каабаны айланып жүргөндөрдүн, таваф кылып жүргөндөрдүн арасында бир аялды көрүп калат экен. Ошол доордо ошол аял ушунчалык бир оору менен ооруйт экен. Ал жанагы пес оорусу менен ооруйт экен. Пес оорусу менен, ала оорусу менен ооруган аялды ушунчалык баягы денесинде көп болгондуктан Умар ибн Хаттаб разияллаху анху ошол аялга карап туруп мынтип айткан экен: "Ушул абалың менен элдин тынчын албай үйдө эле отурсаңыз жакшы болмок" деп ушундай сөзүн айтат экен. Баягы аял Умар ибн Хаттаб разияллаху анху ушул сөзүн уккандан кийин үйүнө барып, эшикке чыкпай ошо үйүндө отурат экен. Бир канча убакыттан кийин бирөө келип, баягы аялга айтат экен: "Сени сыртка чыгууңа тыюу салган адам бул дүйнө менен кош айтышып дүйнөдөн өттү. Эми чыксаң болот" дейт экен. Ошондо баягы аялдын жообу: "Мен тирүү кезинде баш ийген адамга ал бул дүйнөдөн өткөндөн кийин каршы чыгып кыянаттык кыла албайм" деп жооп берген экен. Демек, бүгүнкү күндө биз балким 15 күн, балким 20 күн ушундай бир нерседе отурушубуз мүмкүн. Бирок адамдар бир мезгилдерде, ал инсандар өмүр бою ошол падышанын айткан буйругуна баш ийип, ал тирүү мезгилде айткан адамдын өлгөндөн кийин да каршы чыгып, мен кыянаттык кылбайм деп ушундай бир жообун берип отурат.
бул дагы бир моюн сунуунун эң бир туу чокусу деп эсептейбиз. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир туугандар, биз дагы келиңиздер, элге жерге дуа кылайлы. Мына бүгүнкү күнүбүздө ошол эл жердин камын ойлоп канчалаган берешен инсандар чыгып жардам берип атат. Кудай таала алардын берген ар бир садакаларына, кайрымдуулук иштерине Кудай таала береке берген болсун. Ким кандай жардам көргөзүп аткан болсо Кудай таала эселеп берген болсун. Ар бирибизге Кудай таала ден соолук берсин, иштерибизге ийгилик берсин. Кудай таала дүнүйөнүн ичинде да ушу биздин Кыргызстаныбызды, баарыбызды Кудай таала ушундай бир сыноодон куткарган болсун. Мындан кийин жакшылык күндөрдө, мечиттерди бир сапта жакшы күндөрдө жолугууну Кудай таала насип кылган болсун. Мына ушул ыйык айларда жашап атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасында дагы Аллахым ушул айларды бизге берекелүү кылып, бизди сак саламат Рамадан айларына жеткир деп дуа кылган. Биз дагы бүгүнкү күндө чын эле ушул түндөрүбүздү Кудай таала берекелүү кылсын жана сак саламат бизди дагы ошол Рамадан айларына жеткирген болсун. Кудай буйрса ошол Рамазан айларында бир сапта туруп тарави намаздарын окууну, Кудай таала орозо кармоону жана чогуу бир дасторгондо ифтар кылып, бирибизди жакшы күндөрдө жүз көрүшүүдө Кудай таала насип кылган болсун. Укканыңыздар үчүн Аллах ыраазы болсун. Кээ бир кетирген кемчиликке болсо Кудай таала кечирген болсун. Бул нерселердин баардыгы эң алгач өзүмдүн нафсим үчүн. Куранда айтылгандай, эскертүү ыйман келтирген адамдар үчүн пайдалуу дейт. Кудай таала баарыбызга пайдалуу кылган болсун. Амин. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля сайидина ва мавлана Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах таала ушул баарыбызды, элибизди, журтубузду асмандан, жерден келип түрдүү афат кырсыздардан, бөөдө кырсыздардан, суук көздөн, суук сөздөн, түрдүү оору сыркоолордон Кудай таала өзүң алыс кылып, өзүң сактай көргүн. Аллах таала эң негизи өзүңө татыктуу кул, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу жашап, пайгамбардын татыктуу үммөтү болушубузду Кудай таала бизге насип эткенин болсун. Кудай таала элибизге журтуга амандык берсин. Ахир давана ва давахум Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Birahmetike ya Erhamer Rahim. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.